Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Сизди кулчакта жөнчө кайф го. Мына уже чыгам десем эле, ырдайын деп атсам эле, эмнегедир эле бирөө мындай тоскоолдук болуп калат да. Анан өзүм жөнөкөй эле үй бүлөдө өскөм. Бир нерсеге канчалык тырмышсаң деле ошол нерсеге жетпейсиң да. Кудай өзү жиберип коюптур да жолдошумду, анан улуулугун кылат экен баары бир. Мен бирок азыркыга чейин мен сиздейм жолдошумду. Такыр сендей албай койдум. Аяштарым канча күлүштү. Кайненемдин дагы мага мындай жаман сөзү жок, жаман көзү жок. Жолдоз оорусу менен ооруй элекмин. Кудай сактасын, түбүндө оорубай эле коеюн. Мени артыман тизгинимди тартып турган жолдошум бар. Ал айтып, менин эң оор күндөрүм, эң биринчи эле берип турган агамды жоготконум. Is the one that I've tried. Салам замандаштар, аты жөнүм Назира Бердиголова. Менин расмий каналыма кош келипсиздер. Кайсы бир берүүлөрдү жүктөгөнмүн, ошонун астына комментарий келген экен. Назира эже, Бегимай Турузбекованы чакырыңызчы. Кандай тамак жасайт экен, ашканадагы болгон аялдык бир милдеттери туурасында кеп кылыңыздарчы деп суранган экен. Ошол суранычын аткарып, биз дам программасына Бегимай Турузбекованы чакырып отурабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кудайга шүгүр, рахмат. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Сизди кулчакта жөнчө кайф го. Эмнегедир сиз эле биринчи адам эмессиз, баардыгы айта беришет. Чоң рахмат, абдан сонун. Энергия да. Бир сонун энергияны берип атасыз да. Неден улам? Мындай жеңилдик, бир мындай бир аураңыз таза, бир башкача аял экенсиз да, мындай чактаганда сезилди да. Билбейм, эмнегедир ошондой болсом керек, бирок мага өзүмө сезилбейт. Баягы орусча айтканда айтып коюшат го, со стороны виднее депчи. Анан кийин мени көргөн адамдар айтышат да, аябай энергичный экенсиң депчи, мындай энергию каяктан аласың деп айтышат да. Бирок мен өзүм деле ошону түшүнбөйм чындыгында. Ошо өзүмө билинбейт. Негизи любой эле адамдык өзүнө билинбесе керек. Анан мен менен сүйлөшкөн адамдар, кучакташкан адамдар сиздей айта беришет да. Так приятно дейм. Чоң рахмат. Программама кош келипсиз, эмне жасайбыз? Азыр карап турсам, жото бүгүн тамак жебейт экенбиз, диетадабыз. Бүгүн тамак жебейбиз. Себеби деген өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр күн ысык. Күндүн ысыгына байланыштуу мен азыр жеңил салат жасап берейин деп чечтим сиздерге. Анан кийин эгерде уруксат берсеңиздер, уже жасап баштай берелик, Анда азыр биринчи бул бадыраңдан баштайбыз. Бадыраңдын башын кесип алып, анан кийин мындай эң сонун программа болуп атат да мен үчүн. Буга тамак жасап, мен пияз арчып, ыйлап, ошоно болот элек да. Азыр мен өзүмдү абдан эркин сезип атам. Бул чоң бир мүмкүнчүлүк болуп атат да мен үчүн. Москвага барып келдиңиз. Москвага барып келдим, Малахов менен болгон жолугушуу. Сиз мурда Малаховду көргөндөчү бир бала кыялда жок беле? Ушунун программасына барсам экен деп. Эмнегедир ишенесизби, Назира айым, ушу Малахов тууралуу именно ушундай ой болбоптур менде, чындыгында. Ушу Малахов менен көрүшсөм, же болбосо бир жолуксам, бир колунан кармасам деп такыр бир кыялданбаптырмын. Бирок башка кыялдарым болгон албетте. Мен мисалы Валерий Меладзе менен бир дуэт ырдасам деген кыялым бар болчу. Ал кыялым азыр деле бар албетте. Анан башка немелер, мисалы кандай десем, Лара Фабиан, Селин Дион ушул ырчылар менен бир чоң сахнада, стадиондо барып бир дуэт ырдасам деген бир чоң кыялдарым бар, Кудайым буйруса. Анан именно ушу Малахов менен бир тегерек столдо отурам деп ушу оюма келбептир такыр. Кыялданбаптырмын дагы. Эмнегедир ошо кыялданбаган нерсем болуп калды да. Абдан сонун тосуп алышты, абдан жылуу тосуп алышты, мындай билбейм, ушунчалык өзүмдү Малаховдун студиясында, ошол жакта бир өзүмдү мындай эркин сездим десем болот. Абдан сонун, кайра узатканда дагы абдан жакшы жылуу сөздөрүн айтышып, келип, эмкиде Кремльге келип концерт коюңуз деп жакшы баталарын беришти. Кучактап, алар дагычы аябай сиздей болуп кучактап алышы, абдан сонун кыз экенсиз, жөнөкөй, аябай ачык дешипчи. Ушунчалык жакшы тосуп алышты, узатып атканда жакшы тосушуп, концерт берсеңиз биз деген барабыз дешти. Барабыз, сөзсүз барабыз, чакырыңыз деп ошентишти. Анан күлдүм, Кыргызстанга концерт койсом барасыздарбы десем, ооба, албетте барабыз деп коюшат. Аябай мындай ичиң жылып калат экен да. Бегимай, жашооңуз 180 градуска өзгөрүп кетти. Ошондой болуп кетти го. 180 градуска. Жөн эле айылдан келгенсиз, дарыланып. Ооба. Анан мындай болуун эч күткөн эмес да. Бир эме да, аян аркылуу
бир түштөн бир көргөн жок белеңиз ушундай бир болгон азыркы менен болуп аткан курулуштарды? Кээде Алла таалачы мындай бир түш аркылуу да аян берип коюш. Аян берет, менин түшүмдү аян берет. Себеби мен мурун мындай жаш кезимде, менден мындан канча жыл десем болот, бир 5 жыл мурун турмушка чыга элегимде көп түшүмө маани берчү эмес экенмин да. Анан кийинки учурларда мен маани берип калдым. Баягы акыл калчап калган кезим да азыр, эми көп нерсе башыман өттү дегендей. Анан түшүмдө деле бул учурда бир эмнегедир ушунда аян берген жок, бирок 1-2 жолу түш көргөн болчумун. Ошо бир сахнага чыгайын деп атып эле такыр мындай улам эле флешкамды даярдап коем да. Мына ырым даярда, мына уже чыгам десем эле, ырдайын деп атсам эле, эмнегедир эле бирөө мындай тоскоолдук болуп калат да, жаралып калат. Чыга албай калам. Же болбосо бирөө чыгарбай коет, ушундай да. Анан кийин ыйлап калам да, ошого элечи эмнеге чыгарбай атышат, мен ушунчалык даярдандым эле деп ызаланып калчумун да. Ошондой бир 2 түш кирген. Анан сахнага чыгып бир чоң стадиондо ырдаган, же болбосо бир чоң артисттер менен бир сахнада жүрүп андай түш деле болгон эмес. Анан балким ошол түштөн дагы болушу мүмкүнбү деп коем да. Кайталанма суроо болбош үчүн бүгүн мен башка бир нукта алып барып көрөйүн дедим да. Ооба. Балалык кезиңиздеги ару тилектер, балалыгыңыз кандай өттү, кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз, кайсыл чаң көчөнү тепкилеп ойнодуңуз дегендей. Балалык кезим абдан жакшы өткөн. Атам өзү 2 жыл болду бул дүйнөдөн кайтып кеткенине. Анан апам бар азыр. Апам кийин 45 жашында Россияга кетти. Россияга кетип, ошол жактан ошо бизди багам деп, ушундай эрезеге жеткирем деп, ошол жакта жүрүп, атам болсо жаш кезинде бизде жанагы казарманга баратканда Кара көө деген ашууну билесиздер да. Бардыңыздар, уксаңыздар керек. Ошол Кара көөдө атам ошол Кара көөдө эмгектенген. 9 Тора районунда бизде казарман айылы боюнча, район боюнча бир чоң бир салым кошкон десем болот. Учурунда Брежневдин убагында Георгадзанын колу коюлган орден бар, даңк ордени бар. Анан өзүм жөнөкөй эле үй бүлөдө өскөм. Апам үйдө ырдайт. Ошо мага үндү албетте биринчи Алла тааламдан, экинчи апамдан десем болот. Анан кичинекей кезимден бери эле ырдайм. Мен кичинекей кезимде ошо апам сахнада бизде район боюнча алдыңкы ырчылардын бири болчу. Азыр деле ырдайт апам. Анан азыр эми баягы карып калды. Кичине анда-санда кээде экөөбүз отурганда бир ырдап коебуз да. Дуэт ырдап, сагынышып калгандачы. Анан буйруса эми дагы алдыда бир дуэт ырдасакпы деген да бир жакшы оюм бар. Анан ошо азыр апамдын жанындабыз, жолдошум экөөбүз. Себеби атам каза болгондон кийин келин жок. Атам каза болгондон кийин апам жалгыз калды. Жалгыз калгандан кийин анан бизге ошо жолдошум экөөбүз апамдын жанына барып алганбыз. Кой, апаңды жалгыз таштай албайт экенсиң да. Анан ошондой болуп калды. Апамдын жанындабыз. Азыр эми Кудайым буйруса бияка келели деп атабыз. Кичинекей кезимде менин тушоом апам айтып калат, сахнада кесилген депчи. Апамдарга бир тапшырма берген экен, ошол учурда бир программа болуп, анан кийин ошо кыргыздын тушоо кесүү аземин чагылдырып депчи сахнадан. Анан ошондо кимдин тушоосун кесебиз деп бала табышпай, анан мен апамды дайыма ээрчип жүрчү экенмин, ырдап жүргөндө. Анан мени айтышыптыр, кел, апамдын аты Сырга. Анан ошо Сырганын кызынын тушоосун кесели депчи. Анан ошондо мен тушоом сахнадан кесилип калган. Балким ошондон дагы бир мындай ушундай азыркы менин ийгиликтерим ошондонбу деп ойлоп коем да. Кудай дагы бекеринен мени тушонду, ошо сахнадан кесилбесе керек деп ойлоп коем. Буга чейин эмнеге мындай адам бизге дегеле ушул чөйрөгө мен бармын, ушундай Элимай деген кызыңар бар, ушуну ырдайт деп чыга албадыңыз? Мисалы үчүн турмуш жолунда, мисалы үчүн жолдошуңа уруксат бербей коюн деп айта албайт экен. Анткени 28 жашыңызда турмушка чыккан. Ооба, ооба. Эмне болду чыкпай калганыңыз? Себеп кандай десем, эми ар бир нерсенин өзүнүн учуру болот турбайбы? Колдоо жок болуп калды го дейм. Колдоо дагы жок болуп калды десем болот. Анан кийин баары бир кээде болот го.
мындай бир нерсеге канчалык тырмышсаң деле ошол нерсеге жетпейсиң да. Мындай жөн эле ошол нерсеге бир мындай кадам таштап туруп бир болбой калса таштап койсоң ошол нерсени Кудайым берип коет экен да. Анан меники азыркы учурда ошондой болуп калды окшойт. Анан учурунда албетте колдоо болбой калды. Жюрилер жактан дагы кичине калыстык жок болуп калды десем болот. Ошондуктан дагы каражатка дагы такалдым. Каражатка деле такалдым десем, мисалычы, такалдым десем деле жаңылышам да. Каражатка деле такалган деле жокмун көп делечи. Просто мага колдоо жок болуп калды. Эгерде мен ошол учурда Бегимай сени колдойм, давай моундай кыл, ырыңды мен жазып берейин, сен буга мындай спонсор табалы десем, мен мисалы макул болмокмун да. Шаарда мындай экенсиз, Борбор калаада жакшы ресторан биринде. Менин улам Казарманга тийип, Казарманга кетип коюңуз. Биз негизи жолдошум экөөбүз бияктан эле таанышканбыз. Токмокто мен анда Гавайиде иштечимин, ресторанда. Анан ошол жакта иштеп атып, неме болуп калдык. Ошо жолдошум барып калды. Ошол жакта достор менен эс алып атып эле таанышып калганбыз. Таанышып калып, анан казармандык болуп чыгып калып атпайсызбы? Ушул Кудай өзү жиберип коюптур да жолдошумдучу. Анан экөөбүз эле казармандык болуп калдык. Анан ыр заказ берип калышты достору болуп, анан ошентип таанышып калдык. Анан таанышып калып эле эме деп калды. Каяктыксың, казармандыкмын дедим. Анда Байке дечимин, менден 13 жаш улуу жолдошум. Анан эме деп коет. Мен да казармандыкмын деп калды да. Андан кийин мен да казармандыкмын деп калдым. Ошон Байке карындаш катары сүйлөшүп жүрдүк башында. Анан эле бат эле баягы мени жактырып калды окшойт. Бат эле өзүнө тартып алды да эмнегедир. Анан Бегимай Турусбекова кандай жигиттер жагат ана? Бегимай Турусбековага негизи туруктуу. Анан кандай? Мисалы менин жолдошум кандай десем, токтоо да, аябай. Мүнөзү жумшак, катуу сөзү жок. Ошонусу менен тартып алды окшойт. Эмнегедир ушу экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө 5 жылдан ашыптыр. Такыр мага бир мындай катуу сүйлөгөн эмес. Ошол жагы менен тартып алды окшойт. Ага караганда мен сүйлөкмүн да. Ал көп сүйлөбөйт. Ошондуктан болуш керек мени тартып алганы. Анан эмнегедир 1,5 ай сүйлөштүк. 1,5 айда эле баягы нике кайып деп коет экен да. Болду. Ошондой болуп калды. Анан үйлөнүп калдык. Анан кийин ата энеси, кайнатам, кайненемдер айылда. Ошентип анан кийин жолдошум экөөбүз Казарманга барып, анан кийин ошол жактан кичинекей баягы аябай деле чоң той кылган жокпуз. Себеби мен деле өзүм баягы жашым өтүп калгандыктанбы, эмнегедир мындай чоң той кылган жокпуз. Мен айттым ачык эле, чоң тойдун деле кереги жок. Мындай баягы кыргыздын салты менен мени сөйкө салып үйдөн алып кеттиңиз дедим. Ошентип анан үйлөнүп калдык. Буюрса жакшы. Ортоңуздарда 13 жаш дедиңиз. 13 жаш айырма бар. Коптонгон жоксузбу? Коптонгон жокмун, себеби дегенде мен өзүм деле 28 жашта болчумун ошондо. Андан кийин өзүм деле ошондо токтолуп калган кезим экен. Эми баштан ар кандай нерселер өтөт экен, жаман өтөт экен, жакшылык өтөт экен. Анан жолдошумдан наоборот коптонгон жокмун. Коптонбогонумдун себеби ал баягы жашоодо мага караганда 1 көйнөк, 2 көйнөк эртерээк жаткан деген сөз бар го. Ошондуктан баягы мага караганда токтоо деп дагы чоң киши түшүнөт көп нерсени депчи. Анысын чын эле чын экен. Улуулугун кылат экен, баары бир мени дагы кичүү деп дагы сыйлап дагы турат да. Ортобузда мындай сый бар да, жакшы. Мен аны Байке катарында улуу деп сыйлайм. Кийинке чейин эле Байке деп жүрдүм, анан кийин уруштуп. Байке дебе, бирок сиз десем мейлимин, бирок азыркыга чейин мен сиз дейм жолдошум. Такыр сен дей албай койдум. Аяштарым канча күлүштү. Жолдошуңуздун аты? Жолдошумдун аты Жеңишбек. Жеңишбек Байке. Ошондо сонун келинчегиңиз бар экен. Эң жакшы. Сиз деген өтө сонун нерсе да. Сиз деле өмүрүңүздөр өтсүн. Чоң рахмат. Чачыңыздар бир агарсын дегенде, Чоң рахмат. Айтып атпайсызбы, биз апамды жолубуз таштай албай койдук, апам менен чогуу жашап атабыз депчи. Ооба. Айтсаңыз, күйөө бала менен кайнененин ортосунда мамиле мындай айтышат го, бекем болуш үчүн алысыраак болуш керек дейт. Айта бир алып, калып, сиздер чогуу жашап атасыздар. Ооба. Мамилелер кандай? Мамилелер абдан сонун. Мисалы апам, менин апам жолдошумду өзүнүн баласындай көрөт. Демек, кайнене менен күйөө баладай эмес экен да? Жок, андай эмес. Мисалы мен өзүмдүн кайнатам, кайненем экөө тең бар. Кайната кайненем менен мен да мамилем ошондой. Мисалы кайнатам менен кайненем аябай түшүнүктүү кишилер. Мен кайнатам өзү дагы чыгармачыл киши. Учурунда бизде райондо Дом культура бар. Ошол Дом культуранын директору болуп эмгектенген. Комузда ойнойт, ыр жазат.
азыр ошо кичине атам карып калды. Карып калгандыктан мен өткөндө апама айттым эле, кайненеме, тиги атамдын жазган ырлары барбы мурунку депчи. Жаш кезинде жазган ырлары бар экен да. Анан сандыкка салып койгон экен да катыпчы. Анан ошону айткан болчумун, апа таап бербейсизби? Ошо бир Кудайым буйруса бир атамдын бир эки ырынан чыгарайын депчи. Анан бизде Тогуз Торо районунда бир гимн бар. Тогуз Тором деген. Ошо Тогуз Тором деген гимндин автору. Ошо менин кайнатам. Ошол ырды биз Тогуз Торолуктар ырдап жүрөбүз да. Керемет. Алгачкы жолу келин болуп келгениңиз эсиңиздеби? Албетте эсимде. Албетте эсимде. Иштер кайсы жерде турганын билбейсизби? Ооба, албетте. Баягы кайната кайнененин үйүнө барганда, башка үй бүлөгө барганда эмнегедир менде көп толкундануу болгон жок. Себеби жолдошум башында эле айткан, Бегимай сага ишенем, мындай эмесиң депчи. Адам менен бат тил табышып, бат көнүп кетесиң деп. Эмнегедир менде мага аябай ишениптир да, ишеними чоң болуптур. Ошону актадым десем болот. Кайнене менен бат эле мындай кандай десем, курбулардай болуп сүйлөшүп кеттим. Кайнене менен азыркыга чейин жакшы сүйлөшөбүз. Кайненемдин дагы мага мындай жаман сөзү жок, жаман көзү жок дегенде аябай жакшы түшүнөт. Азыркыга чейин мына кайнатам өкө тең колдоп келет. Кайнатамды өткөндө айтып атат, сени көрүп алып атаң ыйлады депчи. Бакчы атам аябай ыйлаптыр да. Анан кийин ырларынан таап бербейсизби десем, ошо атам унутуп калды эми, карган киши да 80ге жакындап калды. Анан ошо ырларын таппай атат экен. Анан буйруса эми балким да илхом келип калса, бир жок дегенде бир ыр жаратып берсе деген бир жакшы оюм бар да. Жок дегенде. Ошол. Анан азыр мына помидор бадыраңыбызды туурап бүттүк, даяр. Сырды мына туурадым. Бул кукуруз менен немени кошобуз, сырды кошобуз дагы. Анан кийин кичине уксус кошобуз, бир чоң кашык. Анан растительное маслодан 2 кашык кошуп туруп аралаштырып коебуз. Салатыбыз уже даяр болот буйруса. Сынка, кайынды сиңдишкалар барбы? Албетте бар. Албетте бар. Алар менен да абдан жакшы. Мен кайын журтум менен бардыгы менен жакшымын. Эки кайын сиңдим бар. Эки кайным бар. Менин жолдошум үйдө эң улусу. Эң улусу, жашым кичи болгону менен үйдө улусумун да. Анан эки абысыным бар, ооба. Эки абысыным бар, эки кайын сиңдим бар, эки кайным бар. Анан улуулардан 3 кайнажам бар. Ошо. Өзгөрдүңүзбү, айтасыз ишиңизди? Мисалы, адамдарга болгон мамиле, азыр эми дос дегендер көбөйүп кетти да. Кандай дегендер көп болуп кетти, подружкалар көп болуп кетти. Мурда кабар албагандар телефон чалып баштады. ооба, чындыгында ошондой болот экен. Ошо айтсаңыз, өзгөрдүбү мүнөзүңүздө бир нерсе же ошол эле Бегимай Турузбекова, ошол эле Айылдан келген, Казамандан келген бул жака? Турузбекова Бегимай мисалы буга чейин кандай болсо, азыр деле ошондой. Себеби жөнөкөйлүгүмдөн Кудайым буйруса жаранбайм. Өзүм болгон мүнөзүм ушундай. Анан сиз айткандай достомурлар көбөйдү десем болот. Негизи жашоо турмуш ошондой экен да. Любой эле, мен деле эмес, ал мен жеке мен деле эмес да. Көп эле адамдарда мисалы андай жашоо турмушта болот экен. Атаң чыгып турса өткөндө бирөө айтып атпайбы меничи? Бирөө келип казарманга барсам айтат, бирөөсү келет. Ой, бул менин сиңдим турбайбы десе. Анда бирөөсү айтат, ой, бул менин жээним экен да дейт да. Анан ошол эжелер айтып атпайбы тиги? Карасаң, адамдар кыйынбыз депчи, ошо ачык сүйлөгөн эже да ал дагычы. Ал өзүм эжем болот кайрачы, урукташ, уругубуз бир да. Айтып атпайбы, карасаң, адамдар кыйынбыз, атагы чыгып турса дейт. Жакшы ийгиликтерге жетип, монтип өзүнүн айылын даңазалап турса дейт да. Ошондой адамды, жакшы адамды ким эле сиңдим дебесин, ким эле тууганым дебесин дейт да. Анан ошондой чын экен да. Анан ар кимиси келип алып, бул менин карындашым экен, бул менин сиңдим экен, бул менин жээним экен деп калышат экен да. Тааныштарым көбөйөт экен. Жолдуз менен ооруй турбайсызбы? Жолдуз оорусу менен ооруй элекмин. Кудай сактасын, түбүндө оорубай эле коеюн. Кудай сактасын. Элеккенсиз менимче. Жок. Сен байкап турам, ылдый эле жүрөт экенсиз. Ылдыйда эле жүрөм. Бат эле жылуу болуп кетет. Жок. Мен антпей эле, мен Кудай сактасын. Кудай бар. Мен мисалы жылдыз болуп кетип баратсам, эгерде не дай бог деп коеюнчу, мисалы жылдыз болуп кетип баратсам, мени артыман тизгинимди тартып турган жолдошум бар. Ал айтып турат да. Чүш, Бегимай антпеди деп турат да. Үйдө кандай бажекет, үйдө боюнча кандай тамактарды жасалат? Үйдө мен кандай десем, мен бардык эле тамактарды жасай берем, бирок немеде ресторанский тамактарды албетте жасабайм. Андан кийин багы үйдөгү күнүмдүк колдонуп аткан тамактардын баарын жасайм. Мисалы манты, оромо, кандай гуляш, мисалы лагман, шорпо дегендей. Кайсы тамак жакшы көрөсүз?
Өзүм негизи тамак тандабайм чындыгында. Баарын эле даамдуу болсо жей берем. Анан өзүм негизи жашоодо тамакты аябай таптап жасаганды жакшы көрөм. Эптеп эле минтип эле койгонду жаман көрөм да, көп жактыра бербейм. Анан көп эле бирөөлөргө ишене бербейм. Мисалы менин үйүмө конокко келип калып же сиңдилерим болобу, кайынсиңдим болобу, менин кухняма аралашып кармалашып калса, мен кошо кармалаша берем да, мындай ишенбейм да. Ошол жагым бар. Ошол жагым өзүмө жакпайт. Кээде жакпай кетет. Эми бирөөгө ишениш керек да. Анан ошол жагымды кийинчерээк таштасам деп жүрөм, буюрса. Бирөөгө да ишеним жаратыш керек. Кылса кыла берсин. Өзү каалагандай кийлигишпеш керек да. Ошонумду таштайм деп турам, буюрса. А так тамакка аябай таптап жасаганды жакшы көрөм. Апаман үйрөнгөм. Апам да ошондой киши, жаш кезинде аябай тамакты таптап, тим эле даамын чыгарып, баягы соогун чыгарып жасайт да. Анан эжекем да ошондой. Эжекем менен кийин шаарда жүргөндө көп жашап калдым, чогуу. Ошондо көп кармалашып калдым да. Эжекем да мага ишенбейт болчу. Камыр жайганда дагы мен чындыгында камыр жайганды кийин эле үйрөндүм. Шаарга келгенде эжемдин үйүндө жашап калганда үйрөндүм да. Уже 25 жашымда үйрөндүм окшойт камыр жайганды. Камыр жууручу дагы эмесмин. 2 жеңем бар. Эжекелерим бар, ошолор жасашчу. Себеби эмне үчүн кеч үйрөндүм десем, үйдүн эң кичүүсүмүн да. 2 байкем, 2 эжекем бар. Улуу агам каза болуп калды, атам экөө. Ошо бейиштери болсун. Атам менен ошо байкемдин көзү тирүү болсо, ушу мен менен аябай сыймыктанмак. Чындыгында. Анан эми жашоодо ошондой экен. Алла таалам качан алам десе ошондо алып кетет экен. Буйруса. Ошо азыр бир агам бар. Агамдын жанында турам азыр, буйруса. 2 эжекем бар. Анан мен. Жакшы. Турмушта сиз өзүңүз жогору айткандай биз ойлогондой көп нерсе боло бербейт да. Боло бербейт. Күндөр эске салсак. Ооба. Оор күндөрүңүз кайсы күндөр эле? Оор күндөрүм, эң оор күндөрүм десем, баягы жашоодо жаш кезимде, балалык кезимдеги кылган кездеримде деле оор күндөр деп айта албайм. Менин эң оор күндөрүм эң биринчи эле бир тууган агамды жоготконум. Жаш эле кетип калчу. Жаш эле кетип калды. Кана 47 эле жашында кетип калды. Анан андан кийин мына 2 жыл болду атамдын каза болуп калганы. Атам аябай момун киши болчу. Такыр үйдө мындай үн сөзү жок. Анан баары жогу билинчи эмес да. Жаш кезинде аябай эмгектенген, кара көө ашуусун салган. Учурунда 3 даражадагы даңк ордени менен сыйланган. Аябай жакшы киши болчу. Ал дагы атам деле ооручу эмес. Чындыгында атамды такыр больницага деле мындай алып барып, аябай бир дарылаткан деле күнүм болгон эмес да, эсимде жок ошо. Атам өзү мындай көп оорубаган киши болчу. Даже грипп деле болчу эмес. Ошо эмеспи? Ошого таң калчумун да, атамдын ушунчалык ден соолугу чың болчу. Анан кийин эле эмнегедир эле буту баягы учурунда бульдозер айдап жүрчү. Ошо кара көөдө иштеп жүргөндө, анан кийин баягы комбинатта иштеп жүрдү. Ошол учурда трактордон кулаппы, ошо бутун сындырып алган экен. Ошо буту шишип эле, анан кийин ошо бутунан эле кетип калды да, эмнегедир. Анан өзүнүн бир тууган агасы, чоң атам деп коем, мен байке дей албайм, анан атамдын бир тууган агасы, өзү 3 эле бир тууган болчу. Ошо агасы биринчи каза болуп калды. Экөө атам менен ошо чоң атамдын ортосу 4 эле ай. Агасы каза болгондо өзүн таштап койду деп ойлоп койдук да. Эми бир тууганын жоготкон жаман да. Жалгыз эле бир тууганы болсо, ошондон эле биз божомолдоп койдук. Балким бир тууганын жоготкондуктан, эрте жоготкондуктан өзүн таштап койдук окшойт депчи. Ошондон эле кетип калды. Атаңыздын бир айткан сөзү эсиңиздеби ошол күнгө чейин? Ошол күн балам мындай болуш керек турмушта, мындай бол, чыйрак бол деген болот го, бир атанын же апанын сөзүчү дайыма эсте калат да бала үчүнчү. Атам көп өзү сүйлөбөгөндүктөнбү, атам көп деле мындай мага андай деле сөз айткан жок. Себеби мен үйдүн да кичинекей болуп да көп билбей калдым окшойт. Балким эжекелериме, байкелериме айткандыр. Көбүрөөк аларга багы баш көз болуп, көбүрөөк багы акыл үйрөтсө керек. Мага андай болгон жок, анткени үйдүн эркеси болгондуктан атам менин оюм менен болчу да. Дайыма кичинекей кезимде эсимде. Үстүнө мингизип алып элечи, мойнуна мингизип алып эле жүрө берчи да, эки жакта айылчылап элечи. Анан кийин ошон үчүн мага такыр мындай кандай десем, бир мындай сиз айткандай акыл айтып ошенткен жок. Бегимай мындай бол балам, кызым тигиндей бол жашоодо деген жок да. Себеби эркеликтенби, кичинекей болгондуктан дагы баягы эми бул кишинин чоңойгондон кийин эжелери эмелер түшүндүрөт деп коюшту окшойт. Көбүнчө мен апамдын сөздөрү эсимде. Апам көп. Эне деген эне да, апам өзү мындай аябай акылдуу киши. Апам китепти, жаңылыктарды такыр калтырбайт, газетаны кыйын окуйт. Ошондуктан апамдын көп сөздөрү эсимде. Акылдуу бол, китеп көп оку,
кругозоруңду кеңейт, көп адамдар менен аралаш. Анан дайыма айтат, бир кругда отуруп калсаң дейт, бир адамдар менен дейт да, жакшы адамдар менен отуруп каласың, буйруса дейт да, дагы келечекте. Ошондо өзүң билбеген, акылың жетпегенден кийин унчукпай отур деп айтат да. Анан акылдуу адамдардын сөзүн, ошолордун сөзүнө бир кулак төшөп, ошолордон бир акыл алганга, жакшы жактарын алганга аракет кыл деп. Ошондой айтат да, сөз талашпа дейт. Ошол сөзү аябай эсимде. Жакшы. Салатыбыз даяр болуп калды. Салатыбыз даяр болуп калды. Качтым, эмне кылалы? Мохитону жасай калып анан жейлүү? Ооба, азыр мохитону жасайлык. Кичине салатка туз кошобуз. Бирке багы кара мурч кошуп коебуз. Анан кийин туз алып келейин. Ооба. Анан биздин газдалган суусундукту алып келем. Ооба. Анан спортты жасайлы. Анан эфирибиз мындан дагы сонун, кызыктуу, тамагыбыз мындан да дамдуу болушун баардыгыбыз каалап жатабыз. Ал үчүн бизге музыка жетпей жатат. Сиз даярданып туруңуз, мен басып алып келем аны. Ооба, макул. Замандаштар, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Дам программасынын бүгүнкү коногу баардыгыбызга белгилүү. Кудай буйруса, бул жыл болбосо да эмки жылы деп турайлы, маданияттын мыкты кызматкери деп, эмгек сиңиргар артисти деп тааныштырабыз деген ойдомун. Аруу тилектерим абдан чоң. Бегимай Турусбекова. Алтыным, эмне кылып атабыз? Салатыбызды бүттүк. Ооба, салатыбыз буйруса даяр болду. Азыр бул суусундук даярдайлык. Бизде мохито деген даярдап берейин. Азыр бизге ал үчүн лимон керек, мята керек, кичине, анан таттуу суусундук спрайт. Газдалган, газдалган спрайт керек болот. Анан кичине муз керек болот. Жакшы. Азыркы тапта борборго көчүп келейин деп атасыздар, Буйруса. Оордук жаратпайбы? Апаңыз айылда, салкында, азыр борборго көчүп келсеңиздер же чыгармачылыгыңыздан улам бул жака келе жатасыздарбы? Чыгармачылыктан улам келип атабыз деп дагы айтсам болот, бирок апама оорчулук жаратпайт, себеби бизде Казарманда билесиздер да, тоолуу район, анан ошондуктан бизде аба бийик да. Анан ал жакта наоборот апам кичине абасы оорураак болот ага. Анан ошондуктан бияка келели деп атам да. Апам өзү багы менин эле кыялым эмес, буга чейин деле айтып келип атам. Апамдын да кыялы ошо эң кызымдын ошо бир чоң сахнадан көрсөм экен дегенчи. Анан кийин ошондуктан апам сразу эле макул болду. Макул. Багы көптөн күткөнүбүз, менин да кыялым болчу. Эми ушул учурга туш келип атыптыр. Кайра сага Алла Таалам бере бербейт мындай нерсени депчи. Ошон үчүн бияка келгенге макул болду. Жакшы. Клип тарттырууда спонсорлор чыгат, клипиңизди тартып берели, ыр жазып берели, ырдаңыз деп. Клип тартып берели деп азырынча чыгыша элек, бирок күтүп атам да койсуз. Күтүп атам десек болот, ооба. Бегимай Турусбекова ким клип тартып берем десе, жеке кат куржунна кайрылыңыздар. Өзгөчө менимче билген продюсерлык долбоорлор, продюсерлык центрлер абдан көп. Ушул Бегимайда болгон таланттуу карындашыңыздарга акысыз эле клип тартып берсеңиздер абдан жакшы болчудай. Анткени түртүп коюш керек. Азыр Бегимайды биз колдобогондо эч ким колдобойт. Баса казактын кызы деп бир сайттардан окуп калдым. Өзүңүз дагы бир кабардар болосузбу ушул туурасында? Ооба, мага айтышты, казактын кызы деп айтышты. Казакстандан мен багы жаңы жылдыз болуп ойгонгонумда мага Казакстандан да чалышты да. 2 күндөн кийин эле сразу Казакстандан чалышты, анан кийин немеден да чалышты. Россиядан чалышты да. Интервью алалы деди эле дешипчи. Ошондо айтышты мага, сени болсо казактар уже талашып атышат го, биздин кыз депчи. Мен багы алар биздин кыз деп талашкан себеби эмне экенин көп деле түшүнгөн жокмун, бирок атым Бегимай болгондуктан болушу мүмкүн. Ошо аты Бегимай депчи. Мен кичинекейим жаңы төрөлгөндө 88-жылдары го дейм, ошо Раймалы менен Бегимай деген махабат дастаны тасмасы чыкпады беле? Ооба. Ошондо мен төрөлдүм да. 89-жылы төрөлдүм. Ошондон улам баягы менин атымды Бегимай деп биртугат эжекем койгон. Ошо Бегимайдай ырчы болсун депчи. Анан ошондуктан дагы болушу мүмкүн да, мен ошентип ойлойм. Аз жерден казактарга кетип калайын дедиңизби? Казактарга кетпейм. Албетте кыргыздын эле, кыргыз кызымын. Кыргыздын эле келинимин. Эми мага сезимдериңиз абдан маанилүү болуп атат да.
көчөдө кечке тентип жүрүп анан жөн эле ырдап койдуңуздар. ооба Кайра балмуздак жеп үйгө кетип эртең менен ойгонсоңуз ызычуу. айтпаңыз, ооба ошондой болуп калды го. Кандай болду? Сезимдер аябай кандай десем, эми сөз менен айтып жеткире албайт экенсиң. Абдан кубандым чындыгында, бирок Ким биринчи чалды? Мага биринчи ким чалды? Мен эртең менен саат бир 2 чамасы го дейм, ушу адашпасам. Подружкам чалды. Подружкам чалып айтты. Бегим ага кандайсың? Ал экөөбүз да көптөн бери сүйлөшүп элек болчубуз. Сиз чочуп кеттиңиз, жетиден эмне нече болуп кетти деп коем да. Эмне болуп кетти десем эле, сен Мен уктап элестетип атасыңбы? атам да алыңыздычы. Сен уктап атасыңбы дейт. Анан кийин анан эмне кылмак элем уктап алганда десем, күлөт тиги. Сен интернетке кирип атасыңбы дейт. Ой, интернетке киргенде эмне десем, ошол жакта деген тиги. Сен аябай интернеттен бетин бербей атасың го дейт. Дедиң сен. Кандайча мен интернеттен бетин бербей атам десем эле айтып калды. Ушундай тиги аябай кече деген бир жака барып ырдаган турбайсыңбы деп атпайбы? Сиз эстедиңиз, кордум эле да. Анан, мен ооба ынтымак паркына барып ырдаган болчумун десем, ошол жактан ырдаганың деген аябай соц тармактарга тарап кетиптир деди. Анан кандайча тарап кетиптир десем эле, билбейм, ушундай экен. Короче, ким тартып алган элдер толтур элдер киргизип атат. Кирсең деди. Анан ишенбей эле уже азыр журналисттер чалып баштайт деп коет, ошочу. Анан мен таң албам. Койчу, журналисттерге менин эмне керегим бар эле деп коем. Анан десем эле саат уже эмедилер да. Ошо адашпасам 11лерде окшойт. Ошолордон баштап контакттарыңызды. Контагымды ошол жакта мен ынтымак паркында ырдаганда бир Сымбат деген эжеге жолуккам да. Ошол Сымбат деген эже мен кетип баратсам, эмнеге кетип баратасыз? Биз деген сени күтүп атпайбызбы? Басыңыз ырдатабыз сизди. Дагы ырдап бериңиз бизге деп алып калган да. Номериңизди? Жок, номеримди алган эмес. Бирок немемди алган болчу. Инстаграм баракчамды алган болчу. Анан кийин ырдап бериңиз деп болбой калды. Анан кийин макул деп уговорили, анан ырдап калдым. Ырдап калды, анан ошондон тиги тааныш болуп калдык дагы эже экөөбүзчү. Анан бирден бир ошо менин жылдыз болуп, ошонча бир жакшы ийгиликтерге жетишкенимдин бирден бир себепкери ошо Сымбат эже десем болот да. Ошо Сымбат эжеден анан мен номеримди алышып туруп албысы түндө мага жазып атпайбы? Бегим ушундай сени тиги Инстаграмга киргизип койдум. Анан кийин номериңди бербейсиңби? Сүйлөшүп туралы деди. Анан макул дедим. Анан номеримди бердим. Номеримди берсем эле неме журналисттер сурап атышат деп атпайбы? Анан кайсы журналист десем эле, тиги Супер ТВнын балдары сурап атат деп калды. Анан десем ушундай тиги берейинби номериңди деп. Анан эми мейли бериңиз десем, анан кийин чалышты сразу эле. Биринчи Супер ТВ чалды. Бир кыз чалды аяктан. Анан кийин эле Супер KG чалды. Анан ошол күнү именно Супер ТВ менен Супер KGге неме алып келдим да. Интервью берип келдиңиз. Интервью берип келдим. Кандай кетип баратканда кандай сезимдер болду? Эч кандай сезимдер болгон жок. Неужели менин интервью алайын деп дедиңиз? Ооба, чындыгында бирок интервью берип атканда менде эч кандай бир сезимдер жок эле берип келдим. Эмнегедир билбейм. Коркуп тартым. Бирок сиз деле кафеде иштеп, адамдар менен иштешип көмүп калган турбайсызбы? Көп адамдарга диалог кылып, көп адамдарга аралашып сүрдөп, көнүп калгам да. Ооба. Көнүп калып, анан кийин ошондуктан неме болгон жок болушум керек, көп деле сүрдөнүү болгон жок. Мынакей замандаштар, астында муз калды. Муз, анан кийин мята, анан лимон, кичине, азыр газдалган суу куйдук. спрайт суу. Эгерде сиздер блендер бар болсо, дал ушул мятаны негизи жалбыз чөбүн блендер аркылуу аябай ezген соң ошол тундурмасын бул жака аралаштырып койсоңуз мындан дагы дамдуу болот. Эми таладабыз, талада блендерибиз жок, бирок аракет жасаганга. Мен барып аралаштырганга крошка алып келе калайын, стакан алып келейин. Негизи урматтуу достор, сиздер деген бул мятаны деген эме кылсаңыздар болот. Лимонду кичине кесип алып, 4төн 1 бөлүгүн кесип алып туруп, бир идишке спрайттан кичине куясыздар. Бирке бир 50 граммдай спрайт куюп туруп, анан кийин мятаны саласыздар, анан лимон саласыздар дагы, ошондон кийин блендер менен айда эзесиздер. Эскенде мятанын да жашыл согу чыгат да. Жашыл согу чыкканда, ошол жашыл согду бияка куюп туруп, анан кийин музду салып, анан кийин спрайтты куюп койсоңуздар, абдан сонун өңү жашыл болуп согу чыгат. Биякта азыр бизде кичине условия жок болуп калды, ошондуктан мен муну мятаны колго эле туурап кошуп койдум. Замандаштар, мынакей Бегим ай экөөбүз жасаган салат дагы даяр болду, бачым эле. Мохитобуз дагы даяр болду. Келиңиз эми чогуу даамдап көрөлү. Келиңиздер, анда сиздер биздин суусундуктан куюп берейин. Суусундугубуздан ичип, суусунуңуздарды кандырып, салатыбыздан даам таткычакты мен сиздерге бир куплет ырдап берейин.
Салат абдан дамдуу болуп тур да. Мындай тоюмдуу, Жакшы тузу болуп дагы турбу? жакшы болуп тур. Азамат, сиз бир эле телевизор эмес, колуңуздан дагы келет экен. Чоң рахмат. Баарыңыздарды суусундукту ичүүгө чакырамын. Жакыныраак олтуруңуздар, чогуу салат дамдап көрөлү. Жакшылыктар болсун. Жакшылыктар болсун. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the infinite cold. It's the one that I've tried to write over and over again. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. Жанында туруп ырдагандайсыз го тим эле. Абдан сонун болуп турбу, суусундук. Ичип көрсөңүз кандай болуп тур? Сонун. Блендер болгондо мындан да сонун Мында болмок. сонун болмок. Эми Өңү биз дагы жашыл болуп сонун ооба, биз болмок. эми биз азыр деген замандаштар. Биз азыр шаардын чекесиндебиз. Барвила эс алуу борборунда сиздердеги бул жака эс алып кетсеңиздер болду. Дароо эле мындай аба ырайынын салкын экени сезилди бизге. Ооба, абдан Шаардан сонун. ысык келди элек Беңи Май экөөсү. Бул жактан сонун болуп калды. Бул жакта сонун болуп сергип калдык. Эми чынында эле салатыңыз абдан дамдуу болуп тур. Бир эле Жактыбы сизге? колуңуздан дагы келет экен. Абдан Чоң жакты. рахмат. Кудай буйруса көз мезгилинде сиздин дымдамаңызды жейбиз. Мгм. Макулбу? Буйруса, буйруса. Кийинки чыгарма жүк болсун эми Беңи Май. Келиңиз, ушунча келип калыпсыз бизге. Ал эми сиздер үчүн экинчи чыгарма Игорь Крутойдун «Любовь похожая на сон» деген ырынан бир куплеттерди берейин. Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь, отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и судьбе моей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз, словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор ты меня увел и ключи от счастья для меня нашел, для меня нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон, твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю, любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Бул кол чабуулар бир гана сиз үчүн. Ден соолуктуу болуңуз алтыным. Чоң рахмат. Келечегиңиз кем болсун. Жараткан Алла сизге ушундай талантты бериптир. Мынакей мындай талант деген катылып жатпайт экен да. Кайсыл жерде болбосун, качан болбойсун, сөзсүз түрдө сурулуп чыгат экен. Мен ошол нерсеге дагы ынандым. Таанышы жок, билиши жок. Эң негизгиси бул талант, анан аракет экен да. Жакшы клиптерди, жакшы чыгармаларды угам. Мен сизде ушул Москвада, Малаховда кеткен абдан сүйүнгөм. Дагы бир чет мамлекетте күчтүү каналдардан сизди көргүбүз келет. Кудай буйруса, чоң рахмат, сиздерге дагы абдан ыраазымын, ушинтип чакырып, мен менен маекке маек курганыңыздарга. Сиздер да бар болуңуздар, аман болуңуздар, ден соолугуңуздар чоң болсун. Ар дайым ушинтип жадырап жайнап, жакшынакай мындай дасторкондун үстүндө кезигип эле жакшылыктардын үстүндө жүрө берелик. Биргеликте. Чоң Рахмат рахмат. алтыным. Замандаштар, көрсөтүү үчүн куттаймын. Аты жөнүм Назира Бердиголова. Биздин дам программабыздан Кудай буйруса көрүшөбүз.
Бегимай Турузбекова сонун маек куруп берди. Мына айылда эле чоң ойгонубуз. Караңыздарчы, дүйнөнү дүңгүрөтүп атат азыркы учурда. Биздин кызыбыз, мени ошол нерсе сүйүндүрөт. Ар бирөөбүздүн жүрөгү үстү Кыргызстандын байрагы, кыргызыбыздын тоолору, суусу айтор жүрөгүбүздө болсо, сөзсүз түрдө биз өнүгөбүз жана өсөбүз. Көрүшкөнчө. Чоң рахмат. Görüşкөнчө.